Жок, эми не обязательно там банка чыгарып, не обязательно пресс чыгарыш да. Бул менин спорт, бул биринчиден ден соолугуңузду чыңдаш да. Элементарно эле кээ бир адамдар монча поинтка чейин жетишет, что эңкейгенде даже боосун байлай албай калган адамдар бар да. И элементарно бир клиентим бар, 149 килограммга жетип, анан бир айтып атпайбы, 150 килограмм болбойн дегем деп туруп, анан 49 килограмм 2 айда түшүргөм дейт да. Анан айтат да, ошо 150 килограммдын дейт, болуп жүргөндө сен өзүңдү кандай билбейсиң дейт. Бүт жерге отура албайсың дейт. Жели бул качок 150 килограмм. 150 килограмм толуп кеткен дейчи. Толуп кеткенде айтат. Жөн эле фастфуд жеп эле дейт, анда жашоонун маңызы жоголуп калган дейт да. Уйкуң келип эле только тамак жеш болуп калат экен да. Машинага нормально, кичинекей машинага батпайсың, жакшы жерде отура албайсың, намаз окуй албайсың, мисалы элементарно да. Анан спорт менен машыксаңыз сизге мотивация кандай дейм. Заниматься этсеңиз эч кандай уйкуңуз келбейт, эрте жатасыз, режим болот. Биринчиден дисциплинаңыз болот. Вакыттын тайм менеджмент жакшыраак болот. Вакытыңызды уже залга да бөлүп баштайсыз, жумушка дагы, андан кийин үй бүлөңүзгө да бөлүп. Не только тамак жеш эле болуп калат да. И туура өзүңүздү дайыма туура алып жүрсөңүз, заниматься этип, денеңиз өзүңүзгө жагып, эч кандай депрессия болбойсуз, негатив жанагындай энергиялар болбой калат.